Bir adam bir üniversitede бүтүп bir diplom menen ömür boyu иштей албай калды. Эл аралык талдоо боюнча bir adam ömür boyu жок дегенде кеминде 4-5 жолу болсом 8 жолу кесипти алмаштырат экен же параллель иштейт экен. Окуучуларыбызга, студенттерге, элибизге, ата-энелерибизге дагы айтыш керек, үзгүлтүксүз билим алуудун жөндөмүнү үйрөнүш керек. Башкача айтканда, үйрөнүүнү үйрөнүү. Гапыр Мадаминов. Гапыр Мадаминов. Гапыр Мадаминов. Гапыр Мадаминов. Гапыр агай. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Номер 3 эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү. Агай деген сериалдын прототипи. Манас Ордунун ээси. 17 китептин автору. Гапыр Мадаминов. Менин башкы функциясы бул китепти окуганда, адам менен сүйлөшкөндө, жандуу сүйлөшкөндө, баарлашканда сөздөр барып туруп, мээде конструкция ал жерде түзүлүп туруп, мээ иштеп, аларды бириктирип, ой жүгүртүп өз функциясын аткарат экен. Ал эми интернеттен даяр маалымат барганда мээ ошол функциясын аткарбайт экен. Даяр образ келет, даяр тез кетет да. Сиз үчүн эң оор чечим кайсыл болду? Терезеден карап туруп, Кыргызстаныбыз кандай оор акыбалга келди. Мектебибизге балдар билим үчүн эмес, пирожка тамак үчүн келип калдыбы деп көзүмдөн жаш аккан учуруну агай фильмиде берген. Билим берүүнүн, билим алуунун эффектүүлүгүн бул эми сиздин кесибиңиз болуп калды да. Кантип эффективдүү берсек болот, алсак болот? Сиз өтө жакшы суроолду бердиңиз. Билим алуу маселеси боюнча. Азыр бул боюнча деле ой пикирин айткан эксперттер көп. Ошонсо деле сурап атканыңар үчүн айтайын. Мына азыркы ааламдашуу, сценарий, жасалма интеллект, искусственный интеллект заманында бир жагы билимдин баалуулугу кескин жогорулады. Кескин жогорулады себеби эң күчтүү ошо дүйнөлүк деңгээлдеги билим эгер жаштарыбызда болбосо, биз ошо жогоруда айткан ааламдашуу дөңгөлөгүнүн астында, цивилизациянын артында калып кетүүдөн сакталышыбыз керек да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө билимди алууга, билимди берүүгө өзгөчө маани беришибиз керек. Албетте бул багытта мына мамлекет жетекчилиги, тиешелүү министрликтер, окуу жайлар, мектептер колдон келгенди жасап атат. Бирок ошону менен биргеликте көп жакшы жактар менен биргеликте өтө көп көйгөйлөр бар дагы эле да. Ошо билим алуу, билим берүү маселесиге көңүл буруп туруп, азыр мектеп окуучуларыбыздын билими ойлонтурат. Анын бир мына далили катары Кыргызстан акыркы 1-2 жолку PISA сынагында дүйнөдө акыркы орунду алып калгандыгы, ошо катышкан мамлекеттердин ичинде. Бул чоң көйгөй. Канчанчы орун болуп калат? 65 мамлекеттин 65-син алган. Бул азыркысы эмес, о 5-10 жыл илгерки. Азыр эми мына азыркы учурда, мына 25-жылы мына билим берүү тармагы, министрлик ушу дагы PISA-нын сынагына даярдык боюнча бир топ иш-чаралар өткөрүлүп атат. Ошол үчүн билим берүүгө биз көңүлдү буруу өзгөчө керек. Албетте, мына азыр ар бир мугалимге ноутбук берилди, мамлекет өкмөт тарабынан. Окуучуларга планшет берилди. Планшет, анан кийин жанагы мектептер курулуп атат. Мындай бир жакшы жакты да көрүш керек да. Ошол эле убакта мектептердеги билим сапаты, университеттердеги билим сапаты мындайча айтканда мындан да жакшыртууну талап кылат. Себеби жанагыдай билимдин алуунун, билимди берүүнүн методдоруну заман талабына ылайык кескин өзгөртүүнү талап кылып атат. Азыр Z муун деп, альфа муун деп, мына улардын азыркы билим алуусу, кабылдоосу башка методдорду, башка каражаттарды башкача иштөөнү талап кылып калган. Ушул көйгөйлөр бар. Угуп калгам,
АКШда, чет мамлекеттерде мындай элитный мектептер бар экен. Элитный мектептерде такыр телефон жок, интернети жок, мындай кадимкиде СССР малындай отыргызып партага кагаз менен үйрөтөт экен. Анан ошону изилдеп көрсө ушул жагы эффективдүү экен. Бул кандай болуп калат? Албетте, мына санарип, IT технология, улар замандын талабы, ансыз коом, мамлекет, улут өнүгүүсү кыйын. Бирок ошол эле убакта жана сиз айткандай, аны аша чабып пайдаланып койсо, балдардын өз алдынча билим алуу, китеп менен иштөө, ой жүгүртүү, эсеп жүргүзүү, окуу, түшүнүү, суроо берүү эмгегини эгер үйрөнбөсө, анда жанагы бардыгын эле интернет менен, планшет менен бардыгын эле даяр жасап калса, бая клиповое мышление дегендей өтө үстүртөн болуп калат да. Жана сиз айткан кээ бир мамлекеттер, батыштын дүйнөлүк мамлекеттерин токтотуп туруп кайрадан эски китеп менен иштөөгө өтүшүнүн себеби ошол. Себеби интернеттен алынган маалымат булар оперативдүү түрдө ыкчам тез келет экен дагы, даяр бойдон даяр кетет экен да. Мына мээде сакталуу процесси. Мээнин өзү башкы функциясы, бул китепти окуганда, адам менен сүйлөшкөндө, жандуу сүйлөшкөндө, баарлашканда сөздөр барып туруп, мээде конструкция ал жерде түзүлүп туруп, мээ иштеп, аларды бириктирип, ой жүгүртүп өз функциясын аткарат экен. Ал эми интернеттен даяр маалымат барганда мээ ошол функциясын аткарбайт экен. Даяр образ келет. Ал даяр келген нерсе даяр тез кетет да. Натыйжада мээ өзүнүн табигый функциясын аткарбагандыгы үчүн ой жүгүртүү, эстеп калуу, баарлашуу, ушу сыяктуу терең инсанга өмүр бою керек боло турган сапаттар өспөй токтоп калууда. Ошол үчүн мен мисалы үчүн бир жаңсыл эле интернеттин кереги жок, айтынын кереги жок, санариптин кереги жок дегенге деле кошулбайм. Бар болгону айкалыштыруу керек. Аны айкалыштырып, белгилүү даражада өзүбүздүн ошо китеп менен, билимдин булактары менен, энциклопедия менен, словарь менен, справочник менен иштөөгө маани бериш керек. Азыркы мына сиз жакшы суроо берип калдыңыз. Билим берүүдөгү эң чоң көйгөйдүн бири 3 чоң жөндөм боюнча балдар кыйналат экен. Биринчиси, балдар укканды түшүнбөй атат. Укканды класста 30 бала отурат, 20 бала отурат, мугалим сүйлөйт, кайтып сураганда 3-өө жооп берет, калганы жооп бере албайт. Себеби угуп түшүнбөйт, биринчиси. Экинчиси, китепти окуганын түшүнбөйт. Бул окуганды түшүнбөгөнү бир проблема болсо, китеп окуй албай калып атат. Китепти окуй албай калып атат. Тамгалап, муундап, чоң класстарга барганда дагында. Муну менен мен мисалы үчүн мектепти, директорлорду, мугалимдерди, министерствосы күнөөлөгүм келбейт. Бул ушу коомдогу ушул жараян, азыркы акыбал, ушу интернеттин өтө жакшы пайдалуу жактары бар, бирок кээ бир жактары бизди ошо эмгек кылып билим алуудун жолдорунан алыстатып койгон. Демек, экинчиси бул окуганды түшүнбөйт, китепти окуган. Үчүнчүсү, көргөн нерсесиден маалыматты алып, ой жүгүртүп, көргөнүнү түшүнбөй калып атат. Эсеп жүргүзө албай атат. Булар үчөөү, муну мындай дейт, билим алуунун фундаменттери дейт. Анан кийин дагы бир аты функционалдуу сабаттуулук дейт. Ушул үчөөү анан мектепте, университетте, аспирантурада, башка бардык өмүр бою өз алдынча билим алууда эң иштей турган инструментарийлер. Ушуларды эгерде биз калыптандырбасак, анда балдар кыйналып калат. Азыркы билим берүүдөгү эң чоң кайрадан көңүл бөлө турган маселе ушул. Балдарды фундаменталдык, функционалдык сабаттуулугуну күчөйтүрүш. Бул эмне үчүн? Азыркы информациялык коом, маалыматтык коомдо балдар төрөлүп, бир аз эс тарткан 2-3 ай, 4-5 ай, 1 жашыдан баштап мынау менен болуп, интернет каражаттарга көз каранды болуп калып, ошону менен курчалып калып, баягы табигый билим алуу жөндөмүнү жоготуп койгондугу чоң бир себеп болуп атат да. Ошол үчүн мындан кандайдыр бир балдарды
сактап туруп чеги менен тыюу салбойт. Тыюу салган нерсе деле эффект бербейт. Бирок чеги менен пайдалантып калган убакытта китеп окутуу, баарлашуу, жандуу баарлашуу, суроо жооп, балдардын кол жазмасы менен жаздырып, айттырып, азыр кнопка менен баардыгы мындай бармак балдары деп коет азыр. Бармак балдары деп коет. Манжа балдары кетип атат. Ал эми мынау манжалардын учу майда моторика дейт, мелкая моторика. Жазганда мээде 80 миллиардтан 100 миллиардка чейин нейрондор бар экен. Бул ойлоо, түшүнүү, ой жүгүртүү деген ошол нейрондордун ортосунда байланыштардын пайда болушу экен. Жазганда ошолор ойгонот. Окуганда ойгонот, китепти анан кийин баарлашып, сүйлөшүп, суроо жоопко катышканда биз азыр ошо үчөө четтеп калды да. Ошол үчүн мындай бир кемчиликтер болуп атат. Агай суроо берип кетсем, акыркы учурда Кыргызстанда курулуш тармагында бир чоң алдыга жылуу болуп атат. Курулуш компаниялары ошол мектептерди куруу мындай маселесин мамлекетке эле жүктөп койбой, ошону бир мындай ар бир курулуш компания бир кварталга бир мектеп деген болсо кандай көз карашыңыз ошого? Ошондой кылсак эгер мектепте бирге болгон муктаждык бир топ ыкчам бат чечилип калат эле да. Бул көңүл бөлүп колго ала турган маселе. Кыскача ошо. Ошондо мага кызыктуу. Биздин өнөктөштөрүбүз бар. Елизавета курулуш компаниясы, курулуш. Алардын жаңы ЖКсында, ЖКны кыргызчада не дейт эле, адашып кетип калдым. Турак жайы, эсип кетпедим. Турак жайында тоонун астына жайгашкан экен да. Могул тоолорго жакын таза аба, эстетикасы аябай кооз экен. Анан ал жакта ошо жөн эле кооздукту гана сактабастан бак дарактарды отургузуп, мектепке жакындык, садиктерди кылып, деги деле баардык шарттар түзүп берген экен. Ошондуктан айта кетчү нерсем, Елизавета курулуш компания биздин өнөктөштөрүбүзгө квартира алгыңыз келип атса, ошол жака барып кайрылыңыздар. Билимге жакын бололу, мектепке жакын бололу, табиятка жакын бололу. Азыр коомубузда дегеле дүйнөдө аутист жана мындай задержка речи деген проблема көп да жаш балдардын арасындачы. Демек, аларда мисалы үчүн сабак мындай занятияга алып барсаң, ошо мелкая моториканын үстүндө иштешет да. Демек, ата-энелер ошол нерсени колдонбогондон балдар ошондой болуп калып атабы? Кандай деп ойлойсуз? Кызыктуу. Жакшы суроо бердиңиз, азаматсыз. Эми билим берүүдү баштап койдук. Биз билим берүүнү мектептин гана иши деп жүргөнбүз. Мугалимдин гана иши деп жүргөнбүз. Мен мына 30 жыл илгери эксперимент баштап, ушул туура эмес экен. Билим берүүгө ата-эне тең ата катышыш керек. Ата-эне азыр бул айткан мелкая моториканын мааниси, таасирини билиш керек деп 96-97 жылдары энелердин мектебин ачкам. Мына ушул сиз азыр кейип алган Алибейдин аламдашууга адамдашуу менен жооп берели деген эң сонун сөздү жазып чыгарыптыр. Мына ушул аламдашууда адамдашууну сактап калыш үчүн биз адамдашуу өзү адам каерде түптөлөт? Үй бүлөдө түптөлөт. Үй бүлөдө тарбия алат. Мына ошол ойлоп туруп энелерди, аталарды окутушту баштаганбыз. Кудайга шүгүр, ошонун натыйжасы жакшы болду. Биздин мектептин балдары айылда болсо дагы энелер окуганы үчүн, аталар окуганы үчүн мелкая моторикасы да иштеп, ой жүгүртүүсү да иштеп, бүгүнкү күндө дагы Кудайга шүгүр биздин мектепти бүткөн балдарыбыз босого балдан өтпөй калган окуучу жок. Кыргызстан боюнча орточо бал ОРТ 127,8 болсо, биздин мектепте орточо бал 173 болуп атат. Бизде мына ОРТге даярдоо боюнча азыр борборлор көп. Нова борбору бар, Секом борбору бар, дагы бар. Бизде анын бири да жок. Табигый эле мектебибизде окутуп отуруп, анын бардыгы 1-2-3 маселе бар. Ошонун бири энелерибиз окуган.
Энелерди окутабыз биз. Ошондой энелерди окутканда балдардын майда моторикасыны, балдардын билим алуу жөндөмүнү, сезүү, кабылдоо, ойлоо, ой жүгүртүү жөндөмүнү сабак менен эмес, табигый түрдө оюн менен, суроо жооп менен, тиричилик менен, табигат менен, баарлашуу менен үйдө түптөп койгондон кийин ал балдар мектепте такыр кыйналбай калат экен да. Мына ушул жерде бизде чоң маселе. Азыр мына эми жаңы билим берүү мыйзамында бир жакшылыкты бар. Ата-энелер билим берүүнүн тең ата катышуучулары деп жазылып атат. Бирок ал дагы кагазда калып кетпесе. Ата-энелер ушу балдарынын билим алуусуга мугалимиң окутуп койсун, мектебиң эмне кылып атат деп отурбастан, үйдө баласыны биринчи билимге кызыктырыш, экинчи ошо билим алуусуга шарт түзүш, үчүнчү ошо балдарынын дептерини, күндөлүгүнү карап, балли балам, мана кол жазабаң мындай экен, окуу техникаң мындай экен, мелкий моториканы мындай өстүрөбүз деп, башкача айтканда балдар менен үйдө ата-эне иштеш керек. Бизде ата-энелерибиз эми турмуш, тиричилик, кээде жакырчылык, жумушсуздук деп мигрант болуп кеткендер бар. Үйдө отургандары деле той, кафе, ресторандан бошобойт. Натыйжада балдарга үй бүлөдө маани берилип кол бошобогондугу билим сапатынын төмөн түшүп кеткенинин эң чоң себептеринин бири ушул. Ошонун эми бүгүнкү подкастта мына жалаң гана кемчиликти айтып отурбастан, проблеманы айтып, сунушту бирге айтып кетсек. Чечүүгө эмне кылыш керек дегенде ата-энелерди ошо энелер мектеби аркылуу окутуш керек. Ата-энелердин педагогикалык маданиятын жогорулатыш керек деп айтам. Кантип ата-эне үчүн мындай ошо өзүнүн жумушунда таштап койбостон убакытты бөлүп, убакытты туура үнөмдөсө болот. Бул жакка да жетет тургандай кылып. Сонун суроо бердиңиз, Нурсейит. Бир аз мага жага баштадыңыз. Эми темага жакындап. Туура ата-эне жумуштан бошобойт. Бирок кеч келет да. Кеч келет, ошондо ата-эне телефон менен убара болбостон кеч калып алып. Анан жанагы кечки шеринеге кетип калбай, андан кийин дагы бир белый касса, черный кассага көп кетип калбастан, менин балам окуучу, сөзгө маани бериң. Мен балам менен иштешим керек деп, жок дегенде 30 минут баласыга бөлсө. 30 минут жетеби? Жок деген, сиз сөзгө маани бериң, Мен жок дегенде деп атам. Минимум. Ушу минимумда хотя бы бир аз мындай таасир этеби? 30 минут эмес, 10 минут бөлбөй атат. Көрүп атасызбы? Балам, билимиң кандай, сабагың кандай, дептериңди алып келчи, көрүп коеюн. 15 минутта уже бүтөт. Бали, Азамат, жакшы экенсиң балам. Жок болуп атат да. Мына ушул чоң көйгөй. Албетте мен ата-энелерди күнөөлөбөйм. Биринчиден ата-энелер колу бошойт, экинчиден ата-энелер көпчүлүгү ушул керек экенин түшүнбөй атат. Мындайча айтканда маани бербей атат да. Биздин мына бул энелер мектебибиздин максаты ата-энелердин көңүлүнү ушул жака буруу. Бая ушул маселе курч экендигини анан ата-энелерге үй бүлөдө бала менен иштеп, илим, билимге, тарбияга багыт берип, кызыктыруунун методикасыны үйрөтүш. Ошол үчүн биз энелерди окута баштайбыз. Билгенден кийин ата-энелер өзү тартылып кетет. Азыр мына алгач биз 97 энелер мектебин ачкан болсок, акырындап барып районго жайылды, областка, анан Алмаз Бейшеналиев министр кезинде 2022 жылы буйрук чыгарып, Мадаминов программасынын негизинде 7 областта пилоттук мектептер, бакчаларда энелер мектеби өтүлсүн деп буйрук чыкты. 23 жылы бардык мектептерде текшип өтүлсүн деп буйрук чыкты. Бул жакшы, бирок буйрук чыкканы менен дайым бизде буйрук, токтом, указ кабыл алынат, аткарылыш жагында маселе бар. Кээде толук жетпей калат, кээде формалдуу болуп калат. Ушул жагынан эми көңүл бөлсөк, менимче жакшы болот. Жалпы эле билим жагыга дагы, тарбия жагыга дагы, азыр тарбия жөнүндө бир аз сүйлөшөбүз, ата-эне катышпаса болбойт. Мугалим өзү, мектеп өзү, мен образдуу айтайын, түбү жок идишке суу куйган менен барабар.
Eğer bu astıdı bir jagıdan ata-ene turbasa eğer bir yaktan kirip bir yaktan ketip kaladı. Üyde kızıktırуу jok, közömöl jok, kontrol jok. Natijada bir mugalimnin bergeni jukpayt. Oşo üçün men uşul учурдан пайдаланып сунушталып, жалпы Кыргызстандын ата-энелериге айтам. Илайым Кудай балдарыңар өмүрлүү болсун. Балдарыңар жакшы инсан болсун. Ошо жакшы улуу инсан болуш үчүн бир аз балдарыңарга көңүл бөлүп, билими тарбиясыга кызыгып койгула. Мен айтпайм, Кыргыздын бардык ата-энеси төрөгөндөн баштап кызыма сеп кылам, уулума калың үй алып берем деп тынбай эмгектенет. Ал эң жакшы, рахмат. Бирок ошонун бир аз бөлүгүнү күндө балаңызга азыр айткандай Нурсейит 30 минут аз дегендей, жок дегендей 30 минут бөлүп койсоңуз балаңыздын билими эң жакшы болот. Анан акырында бир сөз бар. Söz çakırat ülgeriçtet деген. Eң баштап ата-эне өзү мектептин урматыны кылышты, мугалимди урмат кылууну, билимди урмат кылуунун үлгүсүнү көрсөтүш керек. Ата-эне билимге кызыкса, о, сенин мугалимиң, сенин устатың, сенин ыйык жер мектебиң балам десе бала башкача окуйт. Айта берет ошо мугалимиң, эмне дейт? Деп койсо балдар, мен мугалим айта берет экен дейт да. Азыркы күндө эң чоң маселенин бири мына ушунда. Азыр өзүңүз айтып кеткендей, жаңы муундун ата-энелери көбүнчө үй тапшырма бергенде мугалимдерге давление күчөдү да. Бир жагынан мамлекет, экинчи жагынан ата-энелер үй тапшырманы мен эмне үчүн кылышым керек, мен силерге берип койдум деген жооптор келет ата-энелерден. Ошону сиз чечмелеп түшүндүрүп берсеңиз. Жакшы. Эки жагымдан эки суроо, Кудай өзүң кубат бер, сабыр бер. Же бирөө жардам берсечи, макул эме. Китептерин жардамга турбайбы? Шпаргалка. Ата-энелер мен эмне үчүн үй тапшырмасыны кылышым керек дегени ал деле туура, экинчиси канчалык кааласа деле при всей желании ата-эне алгебраны иштей албайт. Физиканы иштей албайбыз деп айтат да, ал туура. Ата-эненин жардамы эмне дегенде көңүл бөлүп кызыктырып кой, шарт түзүп кой, сабак даярдоочу стулду түзүп кой, балам сабагыңды кыл деп баланын көңүлүнү билимге буруу эле кой, сен үй тапшырманы аткарба. Мынауында да маселе. Башкача айтканда баланы окууга, билим алууга шыктандырып, анан мугалимиге урмат, иззат, ишеним калыптандыр. Ата-эненин функциясы эле ушул. Көрк ата-энелер жетишпеши мүмкүн балдарды иззаттоо, урматтоо дегенге. Эми бул жерден баланы штап койбостон, мугалим кантип ошол баланы өзгөртө алат? Билимге шыктануусун күчөтүп, анан мугалим эле ата-энеси жок. Мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Ата-эненин катышуусуз мүмкүн эмес, Нурсейит. Бүт проблема шунда турат. Ата-эне жок дегенде моралдык, психологиялык жактан катышуусу керек. Бул бир. Экинчиси, мугалим өзгөртүүгө мугалим көп ишти жасаса болот. Ал кандай дегенде, эми жанатан бери мен айттым, азыр мугалимге өткүчө бир окуучуларды баштап койдук, ушуну жыйынтык кондицияга жеткизип коелу. Биз клип мышлениеде бат-бат чөп чаба кылып таштабай баарын. Эми окуучуларды билимин сапаты жакшы болуш үчүн жана айттык, окуп түшүнбөйт, көрүп түшүнбөйт, угуп түшүнбөйт деп эмне кылыш керек? Ошондо эми түшүнбөйт деп таштап коюш керекпи? Жок. Ошолорду окуганда түшүнүп, укканда түшүнүп, көргөндө түшүнүүгө үйрөтүү керек. Ал үчүн мынабул китепти жаздык. Билим алууну үйрөн. Бул окуучулар, студенттер үчүн кандай кылып угуш керек, кандай кылып окуп түшүнүш керек, негизини бөлүп алыш керек, кандай эсептөөдө ой жүгүртүү керек, кандай кылып эссе сочинение жазыш керек, кандай кылып көргөн нерсени түшүнүш керек. Башкача айтканда балдарды биз, азыркы балдарды билим алуунун өз алдынча билим алуунун жолдоруга үйрөтүшүбүз керек. Анткени тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт. Буга дүйнөлүк аналогияны берсек,
1999 жылы Италиянын Болония шаарында Болония системасы түзүлгөн. Ага 29 Европа мамлекеттери кирген. Бир аз мындай дүйнөлүккө да карайлы да. Ошо Болония системасы боюнча азыркы дүйнөдө дейт, информация бат өзгөрүп, жаңыланып кетип атканда окуучу студенттерге эң биринчи үйрөтө турган нерсе өз алдынча билим алууга үйрөтүш керек деп алар айтып атат. Бул 99-жылы. А биз баштаганыбыз мынауну 91-жылы. 8 жыл илгери баштаппыз. Мына. Эми ошондо Болония системасы эми ал жерде чоң. Мына бизде азыр бакалавриат, магистратура деген, кредит саат деген баардык ошол жактан келген. Ошонун элементтери. Эми ошол жерде 60-ка 40 же 70-ке 30 деген формула бар. Аны чечмелесек, ушундайларды айтсам болобу? Ооба, жалпак сөз эле айта берет экен деп, бир Болонияга барып келели, батышка барып келели. Кыйыныраак сөздөрдү түшүнбөй калып турган нерсени айтып берели. Жок, комментарийден билбейм. Эми ошол 60-ка 40 дегени азыркы окуучулар, өзгөчө студенттер 60% билимди өз алдынча алууга үйрөнүш керек дейт. Өз алдынча билим алуу. 40% мугалимдер модератор катары, коуч катары, консультант катары, координатор катары мугалимдер бериш керек деген талабы бар. Ошол. Мугалим дагы, мектеп дагы балдарга утуру билим берүү успет этпейт. Бүгүнкү маалымат эртең эски. Эртеңки маалымат кийинки күнү уже эски. Ошол үчүн эмне кылыш керек дегенде, мен өзүм дагы ушу эл аралык симпозиумга катыштым. Бири Астана шаарында болду. Бири болсо Германия Гамбург шаарында болду. Ошо Гамбургда билим IT келечек деген симпозиум конференцияда катыштым. Мен мына ушул тема боюнча балдарды, студенттерди өз алдынча билим алууга үйрөтүү боюнча өзүм баяндамамды жасадым. Мына ошол эң негизги маселе, азыркы талап окуучуну, студентти өз алдынча билим алууга үйрөтүш керек. Албетте, бизде деле ошол Болония процесси боюнча студенттерге СРС деген бар. Окугансыңар баарыңар. Окуганмысыңар? Надеюсь, эсимде. Хайрет. СРС, самостоятельная работа студентов деген бар. Реферат, курстук иш, дипломдук иш, эссе, сочинение, стартап, бизнес-план, проект деп азыркылар ошонун баарын жазыштын методикасын бул жерде бердик биз кыскача. Студент өз алдынча окуш керек. Бирок көбүнчө студент буга чейин эмне кылып жүрдү? Көбүнчө даяр подземкада саткан рефератты алып келип туруп эле фамилиясын өзгөртүп берип жүрдү. Ал эми азыр болсо берилген теманы искусственный интеллект чат GPT-дан алып туруп эле скачать этип, бул биз туура эмес пайдаланып коюп атабыз да. Ал эми талап кандай? Искусственный интеллектти пайдалан, энциклопедияны пайдалан, билим булактарын пайдаланып туруп, өздөштүрүп, өз көз карашың менен өзүң пешене тер менен жазып чык деп атат. Биз андай эмес, жеңил жолуга өтүп алып туруп, даяр алып келип туруп басып, бул дагы биздин балдарды, студенттерди аксатып коет. Ал эми ошол мамлекеттерде болуп көрсөк, мисалы үчүн мен кечкурун Гёте университетиде, анан Кассел шаарында кечки саат 9-да кирсем, студенттер залда отурат, иштеп атат. Толтура читальный зал. Мен таң калып тамашалап коем. Кыргызстандын китепканалары да күндөс күнү кирсең дагы студент барбы, аз да деп. Мына и параллельно электрондук албетте, IT ошол эле убакта бумажный китеп доскасы, Гёте университетинде доска бор турат. Окутуп атат. Бая сиз айттыңыз го, көп мектептерде токто деп туруп, санарип IT-ни бир аз чектеп, параллель чектеп дегени жок кылып таштабастан, ошо кадимкидей окутуу, кагаз китеп менен жаздырып окутууга келип тур. Ошондо балдардын кайрадан ой жүгүртүүсү, түшүнүүсү өсүп турат. Сөзүмдүн жыйынтыгында биз балдарыбызды өз алдынча билим алууга, чынчыл билим алууга, академическая честность дейт. Академиялык чынчылдык. Академиялык чынчылдык бул мугалимдерге эле тиешелүү эмес. О студенттер дагы кояй, мээнет кылып өзүм жазайын.
деп туруп окуучу студенттерибизди өз алдынча билим алууга, өз алдынча иштөөгө үйрөтүүбүз зарыл деп айтам. Мына бул менен окуучу студент бөлүгүбүз бүттү. Энди муну айтып эле калбадык дагы. Биз ушул сабакты өзүбүздүн мектепте киргиздик. Мына Алишер, мына сизге Алибейди азыр ушу ишкердик кылып, бул балабыз дүйнөлүк деңгээлге чыгып Дубайда иштеп келген. Мына азыр өтө жакшы мындай бир жакшы иштерди жасап жүрөт. Ошол олар бардыгы ошол өз алдынча билим алуу айым сабагын биздин мектепте 5-класстан баштап окуган. Бул сиздин окуучуңуз кадимки? Мен окуучуларым. Бардыгы бул балдарды өз алдынча билим алууга үйрөтүп койгондон кийин бул балдардын алдыда чоң мүмкүнчүлүк ачылат экен. Мугалимдин өзү эң чоң ийгилиги баланы өз алдынчалыкка, өз алдынча билим алууга, өз алдынча үйрөнүүгө, өз алдынча ой жүгүртүүгө, турмуштагы коомдогу пайда болгон проблеманы өз алдынча чечүүгө үйрөтсө эгер, ал мугалим улуу мугалимдер болот. Биз ушул багытка барышыбыз керек. Мына азыр Сингапур дүйнөлүк методу деп атат, PISA деп атат. Жакшы сүңгүп кирсеңиз, көпчүлүгү ошо балдарды өз алдынча ой жүгүртүүгө, суроолорду түшүнүүгө, өз алдынча иштөөгө жана алган билимини кийинки билим алууга пайдаланууга, турмушта прикладной дейт, пайдаланууга үйрөтүп атат. Ушул багытты алсак, менимче жакшы болот. Биз ошол айым сабагы аркылуу окутуп, мына эми бир-эки эмени айтып коеюн. Өз алдынча окутуп эмнеге жетиштиңиз дегенде 250 окуучу окуган мектебибизден 85 балабыз медакадемияда бюджетте окуп атат. Анын 25-и бүтүп азыр дүйнөлүк деңгээлде иштеп атат. Америкада, Германияда, Францияда, Турцияда иштеп атат. 20-сы Кыргызстандын бардык областтарында бар балдарыбыз. 85 бала медакадемиянын бюджети. Кээде булар, бул туура айтабы, туура эмес айтып атабы? Муну ол интернет китептерге чыккан. Мен туура эмес айтсам эгер, о медакадемия мага суроо берет. Сиз эмне жалган айтасыз деп. Бул бир. Экинчиси, ошо өз алдынча билим алуунун жолуну үйрөткөнүбүздөн кийин биздин 75 балабыз дүйнөлүк деңгээлдеги университеттерде окуп иштеп жатат. Америка Кошмо Штаттары, Германия, Франция, Англия, Турция, Япония, Кытайда. Мына өз алдынча билим. Бул деген сөз, мына мен элге кайрылып айтам. Мен өтө кыйын мугалим эмесмин. Мен ортодон төмөнкү мугалиммин. Кудай сактасын, кыйынсынуу, мактануудан. Скромность дейт го, жөнөкөйлүк. Биздин мугалимдер дагы мына Чынара, Нарбү, Кочкор агай, Ислам агай, Гүлзер эжекей бардыгы катардагы жөнөкөй мугалим. Бирок бизди ушундай жакшы мүмкүнчүлүк бергени биз баягы акыл эмгегин маданияты балдарды өз алдынча билим алууга үйрөткөнүбүз. Экинчиси биз ата-энелерди окутканыбыз энелер мектеби. Мына ушул жакшы мүмкүнчүлүк берет экен. Жана сиз Кыргызстандын билим берүүсүгө, Кыргызстан билим берүүсү балдарды өз алдынча академиялык чынчылдык менен өз алдынча билим алууга үйрөтүү керек. Катуу сөздөр болду. Кайрет. Кол чабуулаш керек. Кайрет. Жасалма интеллект тууралуу. Азыр эми бул баарыбыздын дүйнөбүз, жашообуз сизден сурам келет. Сиз жасалма интеллектти колдоносузбу өзү? Мен акыркы убактарда көңүл бөлүп, мындай бир таанышып, бир суроо берип көрдүм да, бердирип көрдүм. Эми жасалма интеллект, санари, булар бардыгы бая башта мен айтып кеттим, бул дүйнөлүк масштабтагы жаңылануу, өсүү, прогресс. Муну колдонуп же колдонбойм деген туура эмес болуп калат. Аны ошо бар болгону жасалма интеллектти орду менен туура пайдалана билиш керек. Мисалы үчүн жасалма интеллектке бир теманы, ал жерде эң чоң маселе эмне? Сурооду туура бериш керек. Сурооду туура берип, анан жасалма интеллект берген жоопту талдай биле турган өзүңүздө даража болуш керек. Көпчүлүгү жасалма интеллектке сурооду берет, ошол кандай берсе шондой пайдаланып атат. Жок, мен берип жообуну көрсөм, берген суроодун адекваттуулугу чоң көйгөй. Ашыкча нерсе көп, жетишпеген нерсе көп берген жообуда. Демек бул жерден да үйрөнүшүбүз керек экен. Үйрөнүш керек, ал жерден деле үйрөнүш керек. Бирок сиз маани бериң, жасалма интеллектти пайдаланыш үчүн
өзүбүздүн интеллект жогору болуш керек. Ошол үчүн мен бир жакында УТРКда интервью бергенде айттым эле, профессор Алимбеков менен бирге, биз жасалма интеллект деп жүрүп табигый интеллектибизди жоготуп албайлы деп. Мына ушу сөздү дагы белгилеп мындай эме кылып коюш керек. Жасалма интеллект менен убара болуп, аны ээрчип жатып, адамдар өзүбүздүн табигый интеллектибизди жоготуп албайлы. Маани берген болсоңуз, мен айтып атам, жасалма интеллектти туура пайдаланыш үчүн дагы адамда бийик интеллект болуш керек. Демек ушул курстар бизди өнүктүрүш үчүн көп жолдор бар да, ошол эле жолдордун бири бул курстар. Курстар аркылуу катышып, ошо өзүңдүн жан дүйнөңдү дагы интеллектин дагы өзгөртүп, ошол курстар жакында билип калдым. Сиз менен өзү каяктан таанышканыңызды айтып бербейлиби? Мен бизден реклама алган окурмен деген досторубуз бар болчу. Алар бир жолу ушу сабагына келип кетти. Капыр агай ушунча сабак өтөт деп. Мен өмүрүмдө бир сабагыңызга катыша албай калгам да, билбейм да каяктан катышышты. Анан ошо мүмкүнчүлүк деп барбаса болбойт деп бардым. Барып, мага түшүндүрөкчүн жагып, ошол жерде подкаст жөнүндө сүйлөшүп кетпедик. Отурдум окшойт го ошо. Отурдум ошо баягына чейин. Анан подкастка чакырдым да жагып калып. Анан ошол биздин өнөктөштөрүбүздө да айтып кетсек болот, ошо өзгөчөлүктөрдү ал жакта Капыр агай сабактарды өтөт. Капыр агай, Бектен Ажы мырза Apple'да иштеген экен. Apple'да иштеп, деги деле IT курстар, бул биринчи кыргыз тилдүү IT курстар. IT-ни үйрөтүп, IT-ни өздөштүргөнгө аябай жардам берет. Мүмкүнчүлүктөрү көп. Шилтемени төмөндө калтырып кетели, барып өнүктүргөнгө. Сизге өзү окурмен иштеш кандай болду? Окурмен окуу борбору жана мен жогоруда бир сөздү айтып өтүп кеттим. Үзгүлтүксүз билим алуу деп. 68-жылы ЮНЕСКО тарабынан, ООН тарабынан эме кылган. Бүгүнкү күндө азыр ошол актуалдуу болуп атат. Ошол үзгүлтүксүз билим алуу, кошумча билим алуу, формалдуу эмес билим алуу. Ошол азыр мына ар бир шаарда, район борборлорунда, областтык борборлордо ошондой ачылып атат да. Окурмен ошолордун бири. Бирок сапаты белген билими, жана өзүңүз айткандай Apple'да иштеген адам, же болбосо чакырган ошо окутуучулары аябай тандалып, эң күчтүүлөрдү чакырып өткөрүп атат. Ошол үчүн окурмен борборуда мына Санжар, Улукбектер жакшы жолго койгон. Мен ойлойм, ал жерден жакшы адистер сценарий боюнча, англис тили боюнча, анан алар ошо байланышып, ошо окурмендеге келген балдардын, студенттердин билиминин сапатыны жакшыртыш үчүн биздин жана айткан акыл эмгек маданият сабагыбызды ошол окурменге киргизген. Ошол үчүн мен барып ал жерде кээде бая гостевой лектор дейт, конок лектор. Ошол катары сабагымды өтүп жүрөмүн. ИАМ сабагын киргизген. Райымжан өтөт ал жерде. Өтө мындай турмушка пайдалуу, жөндөмдүү билимди беришип жатат. Окурмен бул жөн гана интеллект эмес, адам болуун дагы үйрөткөн IT курстар, шилтеме төмөндө. Сиздин өзүңүздүн мектебиңизде 2 гектар жер бөлүп берүүнү сурангансыз убагында. Бизде мурунку подкастта ошол Фазенданын негиздөөчүсү келип кеткен. Багбандар тууралуу суроо болгон. Ошондо биз мындай бир сунуш айттык эле. Мурункудай эле Союз маалында дагы ар бир мектептин аркасында бир жерлер бөлүнүп берилген да. Балдарды мээнет кылганы үйрөткөн. Сиз ошону көздөп сурагансызбы же чындап эле каржылоо максатында сурагансызбы? Рахмат. Кызыктуу. Агай фильмин эгер көргөн болсоңуздар, сөз түрдө көргөнбүз. Бул 91-92 жылдары Союз таркап, эл аябай кыйналып калган учурда, эл окуу балдар мектептен чыгып кеткенде, ошондо мен алгачкы китебимдин жазганмын. Ал китебимдин аты Билимдин баалуулугу. Ценность знаний. Анан мен элге кайрылып айтып атам, ата-эне, эл журтубуз бул күндөр өтүп кетет. Эртеби, кечпи кайрадан билим керек болот. Ошол үчүн балдарды окуталы деп туруп, анан ошол ниетте мектеп, лаборатория, гимназияны ачканда балдар кебейт экен да, кебейт. Ата-энеси кое мектебиң эптеп курсагын тойгузайык. Мектебиң таша алып сатар досума жандоочу кылам деп семичке саттырып базарга алып чыгып кетип атканда. Анан балдарды мектепке тартыштын жолу катары 2 гектар жерди Карымташ Балтаев деген адамдан сурап алып, ошонун 1 гектарыга буудай, анан 1 гектар жүзүмдү сугарып, ошонун түшкөн түшүм менен балдарга тамак кылып берип,
Анан балдар мектебибизге келе баштады. Bu yerde aksız tamak берет экен деп. Ошого аны менен бул ошо алгачкы жылдары балдарды ата-энени мектепке кызыктыруунун гана каражаты болгон. Биздин жаңы ачылган жаңы типтеги мектебибизге. Кыскачасы ошол да. Ошо буудайды эктик. Ошо кинодо көрсөңөр Байдылагай менен биргеликте алишерлер жаш балдар эди анда. Буудайды эктик. Аны комбайндан эме кылып бу тегирменге апарып түнү менен кезекте туруп тегирменде эшек артып барып аны буудайдан тегирменден чыгарып ун кылып алып келип анан балдарга атала, пирожки, макарон тамак кылып берип анан аксыз тамак берет экен деп анан балдар биздин мектепке келе баштаган. Мен терезеден карап туруп, Кыргызстаныбыз кандай оор акыбалга келди. Мектебибизге балдар билим үчүн эмес, пирожка тамак үчүн келип калдыбы деп көзүмдөн жаш аккан учуруну Руслан Акунга рахмат агай фильмиде берген. Өзүңүз ушул билимдин маанилүүлүгүн, билимдин баалуулугун качан, кайсыл учурда түшүндүңүз эле өзүңүз үчүн? Өзүм түшүнгөн учур кыйын сурооду бересиң эле, Миминдо кинодогудай неудобные вопросы задает дегенде. Макул эми жооп. Түшүнгөнүм, мен өзү Сүлүктүү шаарында шахта управленияда иштеген жөнөкөй жумушчунун баласымын. Интеллигенттин баласы эмесмин. Атам Маматкул, апам Курсана экөө тең жөнөкөй. Өзүм дагы жумушчулуктан ошо шахта управленияда баштаганмын. Бирок мына ошо үчүн да мен эне мектеби деп айтам. Ата менен балам биз кыйын заманда болуп калдык, окуй албадык деп чор баскан көмүр менен капкара болгон колуну көрсөтүп, балам силер окугула. Силер окугула балам дейт эле да. Ошол атамдын, энемдин бизге берген багыты, таасири, билимге, мугалимге, устазга, китепке болгон урматы мени билимдин баалуулугуга ата-энем берген. Анан көбүнчө апыргай сиздин устатыңыз ким? Менин устатым менин шахтер атам. Менин энем биринчиси. Албетте кийин анан устаттарымды китептериме жазып жүрөмүн. Ал устаттарым ошо Шамкер Салиев, Алтынай эжекей, Клара эжекей, Жамал агай, Шадиев Тажыбай агай, Зымрат эжекей. Бирок мен Любовь Андреевна, Наталья Денисовна дегендей көп мугалимдерим, устаздарым. Бирок кийин университеттерде устаздарым Турсунов, Исакбек Боев, бирок менин Жанкорос Каниметов эң биринчи жана түбөлүктүү устаттарым атам менен. Биз күн сайын билим алып атабыз. Азыр мектепте эле бүтүрүп, университетте эле окуш жетиштүү эмес. Күндөн күнгө билим алып бериш керек. Ушу күндөн күнгө билим алууда кандай жолдор бар? Жеңил алып, жеңил сиңирүүнүн. 60-жылдары ЮНЕСКОдо бир программа башталган. Өмүр бою үзгүлтүксүз билим алууга туура келет келечекте деп. Непрерывное образование ЮНЕСКО 60-жылдар, 68-жылдар. Жылдар өтүп азыр ошол заман келди. Азыр бир адам бир университетти бүтүп, бир диплом менен өмүр бою иштей албай калды. Азыр ошо эл аралык талдоо боюнча бир адам өмүр бою жок дегенде кеминде 4-5 жолу болсом 8 жолу кесипти алмаштырат экен, же параллель иштейт экен. Мына өзүңөр деле бир нече жерде иштесеңер керек. 4 жерде. Мына көрдүңбү? Мына ошол үчүн эмне келип чыгат дегенде, демек бул өзү бир ушундай бир интервьюнун темасы өмүр бою үзгүлтүксүз билим алуу. Өмүр бою биз үзгүлтүксүз билим алуу. Ошо биз окуучуларыбызга, студенттерге, элибизге, ата-энелерибизге дагы айтыш керек, үзгүлтүксүз билим алуудун жөндөмүнү үйрөнүш керек. Башкача айтканда, үйрөнүүнү үйрөнүү. Ошого арналган китеп ал. Үйрөнүүнү үйрөнүү. Билим алууну үйрөнүү. Окууну үйрөнүү. Өзүнүн утуру билимини жаңылап өстүрүп турууга үйрөнүү. Мунан мисалы үчүн 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл илгери адамдар бир диплом менен пенсияга чыгып кете берет эле. Бир кесип менен иштейт эле. Азыр информациялык коом, глобализация, IT технология, азыр
өтө коом экономика турмуш тез өзгөрүп атат. Ошол үчүн ыкчам билим алууга үйрөтүү, мобилдүүлүк керек азыр. Сиз айтыпсыз, кесипти толтуруп алмаштырат адамдычы. Ар кимизден сурап чыкса, өзүңүздүн оюңуздар жазып кетиңиздер, канча жумуш иштеп көргөнсүздөр. Анан көбүнчөлөр да ойлонот да, мен кайсыл жака тапшырсам деп, азыр балдарга да оор болуп калды да. Эгер профессия менен иштебесем, улапсын өзгөртө берсем, балким анда университеттерди мындай билим менен бөлмө эмес, башка бир чогуу общий багытта үйрөтүш керек. Кантип ойлойсуз? Балким ушул жакта бир ойлоруңуз бар. Эми алар боюнча дагы азыр билим берүүдө реформалар болуп атат. Тиешелүү адамдар айтар. Албетте, мисалы үчүн медициналык билимди атайын албаса болбойт. Медициналык Анан агрономдор, алар өзүнчө албаса болбойт, ветеринарларда. Ушундай кесиптер бар да, атайын спец. Военный өзүнчө албаса болбойт, жана башка, мугалим деле. Бирок ошол эле убакта сиз берген суроодун өтө бир рациональный зерно дейт, уңгуу маселеси бар. Бул кайсы дегенде, кайсы гана адистикке окубайлык бардыгын бириктирген бир нерсени өзгөчө бериш керек. Ал ошол студенттерди өз алдынча билим алып, кошумча билим алуу, кесип үйрөнүүгө үйрөтүш керек. Бая мен сөз айттым, үйрөнүүгө үйрөтүү керек деп. Ошо үйрөнүүгө үйрөтүүчү предметтин аты мына ушул. Ушу канча жыл бериңиз, бир окуп коюм окшойт. Кызыксаң берем. Кызыгып атам чында эле. Бул колуң менен ал. Бул китеп бул. Бир башын окуп салалы. Өзү китеп окуйсуңбу өмүрүңдө? Ооба. Хайриет. Агай, сиз окуган учур менен азыркы учур аралыкта чоң убакыт өтсө дагы, бирок система ошол эле бойдон калып атат. Билим берүү системасы. Бирок билим деңгээли, как мурун айтып кеткендей эле, өтө төмөн. Эмне дагы кошумча жетишпей атат? Азамат, эми биринчисини мен айттым, окуучуларды өз алдынча билим алууга маани бериш керек. Экинчиси, ата-энелерди билим берүү процессине кең ата кызыктар тарап катары катыштыруу керек. Экинчиси. Үчүнчүсү, мына эми бу жалаң эле окуучуга айтып атат дебегиле. Үчүнчүсү, мугалимдердин дагы кесипкөйлүгүнү кескин жогорулатыш керек. Азыркы заманбап, азыркы учурдагы балдарды окутуунун методикасыга үргөтүш, ошолго арнап биз устаттык өнөрү деген китебибизди жаздык. Демек, буну менен мен айтмакчымын, биздин бүгүнкү педагогдор, мугалимдерибиз жаман эмес, бар болсун, миң рахмат. Биз мугалимдерибизге таазым кылалы, аларды тынбай сындай бербестен, кызматтан алып ала бербестен, азыр ушу тарбия маселеси эле өтөлү мүмкүн болсо, Нурсейит. Кийинки маселе ооба. Мугалимдердин өзүнүн заманбап кесипкөйлүгүнү, санарипти билген, албетте жакшы, жасалма интеллекти пайдаланган өтө жакшы, бирок ошол эле убакта азыркы балдардын психологиясыны, азыркы балдардын дүйнө караш, көз карашын билген, азыркы балдарды кызыктырып окута ала турган, анан өзүнүн предметини эң жогорку даражада компетенттүү билген мугалимдерди даярдоого көңүл буруш керек. Бул жерде уже университеттер, башка жактар, анан уже бүтүп иштеп жаткан мугалимдер деле биз окуганбыз, дипломубуз бар деп койбостон, век живи, век учись дегендей, күн сайын билимини өркүндөтүп, жаңылатып туруш керек. Бул жерде ошол жөнүндө жазганбыз. Мугалим өзүнүн кесипкөйлүгүнү күн сайын курчутуп барыш керек. Антпесе азыркы балдарды жөн эле таң калтыра албайсың. Айтат орусча, их просто так не удивишь. Анткени олар бүт маалыматты бул жактан алып атат. Ушундан артык, ушунан кең энциклопедиялык билим менен балдардын психологиясы, керектөөсү, кызыгуусу, жан дүйнөсүнү билим менен, билүү менен балдарды таң калтыра алган мугалим гана бүгүн балдарды ээрчитип өзүнүн артынан билим бере алат. Бул жерде өтө чоң эмгек мугалимдер. Мугалимдер тууралуу мен апамдын коллегалары менен да бир нече мугалим менен сүйлөшүп калганда бир кызыктуу окуясын айтып берген. Сурагамда, эмнеге сиз мугалим болдуңуз эле, кантип мугалим тандап калдыңыз десе, менде тандоо болгон жок деген. Жакшы окуу жайга тапшырайын десем өтпөй калгам. Анан ушул жакка өтүп, окуп бүтүп туруп, анан бир жакка жумушка кирейин десем, мугалимдик кесиптен башка эчеге жок экен, албай койду.
мындай айласы жоктон мугалим болуп калдым дейт. Кээ бирөөлөр да мен медик болоюн дедим, эле өтпөй калдым, балым жетпей калды, анан биология мугалими болдум дейт. Мен таможня болайын, ГАИ болоюн дедим, эле өтпөй калдым, жана башка юрист болоюн, эконом. Мугалим башка жака өтпөй калган адамдар келе турган кесип эмес ол. Мына биз Сингапур, Финляндия, Германия жана башка цивилизация мамлекеттерди көп мисал келтиребиз. Мен барып көрүп келдим Финляндияны, Германияны. Мугалимдердин биринчиден айлыгы Япония өтө жогору. Министрлердин даражасы да, жогорку кеңеш депутаттарынын даражасы да. Экинчиден имидж жогору. Урмат жогору, ишеним жогору. Ошол үчүн эң жогору бал алган, эң сапаттуу бүткөндөр мугалимдикке итот терилип, кезек күтүп туруп барып атат. Тескеринче, жаман окугандар ал жака өтө албайт да. Мына ушундай чөйрөнү түзүшүбүз керек. Анан эми ошентсе деле жана мен айттым азыркы мугалимдерибизге рахматтап, анда эмне кылыш керек дегенде, мугалимдерибиздин өзүнү моралдык, психологиялык жактан колдоп, аларга дем берип, шык берип колдош керек дагы, аларды өз алдынча билим алууга, үйрөнүүнү түбөлүк өмүр бою үйрөнүүгө чакырыш керек. Самообразование дейт. Мына ушул боюнча анан ошондой иштеген мугалимдерибиз бар. Мына биз айтсак эле чет дүйнөлүк тажрыйбага кайрылабыз, ал жакшы, ансыз болбойт, бирок мен дайым айтам, келгиле кыргыздар, бир дүйнөлүк тажрыйбаны айтканда, бир Кыргызстандын өзүдөгү тажрыйбаны айталы. Бир дүйнөлүк улуу инсан методиканы айтканда, бир Кыргызстандын улуу инсан методикасын айталы. Мына мен сиздерге азыр айтып коеюн. Бектур Исаков деген Таласта педагог бар. Ал залкар педагог. Кандай эмгектерди жазган. Мына кыргыз эл баатыр болууга татыктуу адамдын бири ошол киши. Бектур Исаков деген. Андан мына Замира Бекташева деген эжекей бар. Замира Мырзабековна деген, Диларкан деген, Салтанат Бейшенова деген, Нарбуа Наркулова деген, Чынара Токтоназарова деген, Эркингүл деген Жалал-Абадта, Назгүл деген, Гүлнара Мамбет Имановна деген мына Бербулак мектебинде директор. Өзүбүздөгү мугалимдерди дагы таанытып, учурунда сыйлыгын берип, аларга имидж түзүп, мен азыр кимдин атын атай албай калсам, мына Базаргүл деген, Бахап деген мыкты педагогторубуз бар. Ошто, Бишкекте, Балткенде, Султан Момунов деген бар болгону ошондой мугалимдерибизди эмне кылуу керек дегенде, көңүл буруңуздар, внимание дейт. Бүгүнкү күндүн каарманы кылып көрсөтүш керек. Бүгүнкү күндүн каарманы ким? Спортсмен, бизнесмен, жогорку кеңештин депутаты, бул дагы жакшы болсун. Бирок мүмкүн бүгүнкү күндүн эң белгилүү иззаттуу каармандарын катарына мугалимдерди алып чыгабыз. Кызыл дорожкадан өткөзүп, мына эстрада ырчыларын, хит-парад шундай мен айтам, шу кызыл дорожка макул, эстрада болсун, ыр болсун, искусство, бирок ошол кызыл жолчодон мугалимдерди өткөзүп, мыкты педагогторду. Мына имидж. Мына мен Нарында бир жакшы тажрыйбаны көрдүм. Нарында паркта мугалимдер аллеясы деп туруп, мугалимдердин кыргыздын улуу педагогторуну паркта, сейил бакта басып бара бересиз, сүрөтү менен эң уңгу сөздөрү илинип турат. Ошону Бишкекте, Ошто, Баткенде, ар бир областной районный центрде ошондойду түзүп, анан лед экран дейсиңерби, эмне дейсиңер андай? Жарк этип көчөлөрдө чыгып турат, ал жалаң баягы товар буюмду реклама кылган. Ошол жерге биздин эң жана мен атын аталган мугалимдерди дагы чыгарып, ошонун сабактары, аты жөн, мына мугалимдин имиджи. Кайсы бир даражада мына Японияга барганда бизде мугалимдер күнү бар, силерде дагы мугалимдер күнү барбы дегенде айткан экен, бизде ар күн мугалимдер күнү деп. Муну караң, коомдук транспортто, жолдо, көчөдө коом мугалимге имидж түзүш керек. Мугалим бааланган жерде мамлекеттин өнүгүүсү жакшы болот.
Агай, сиз азыр эле айтып кеткендей, мугалимдердин имиджи тууралуу сөз болду. Акыркы учурда интернет тармагында коуч деп мындай мугалимдер көбөйүп кетти жашоодочу. Ошолор дагы имиджди түшүрүп аткан жокпу? Деги эле мындай мугалимдерге кызыгуу, мугалимдерге сый урмат жоголуп атпайбы? Эми сурооңузда бир ойлоно турган жагы бар. Чын эле коучтар көп, тренерлер көп. Эми кайсы бир даражада баягы үзгүлтүксүз билип алуу дегенде алардын деле мүмкүн салымы бар, берет. Бирок ошо коуч болуп, анан тренер болуп, сабак өтүп, жыйын өткөзүш үчүн биринчиден ошол адамдардын өзүнүн билими толукпу, өзү бир 5-10 жыл иштеп, ошол айтып жаткан маселеси боюнча бир мыкты балдарды, студенттерди чыгарган болуп, эмгегинин натыйжасы артыда багаж болуп турса, өтсө жакшы жарашат. Анан ал бул жерден катышып бир курстарга, китептер интернеттен алып эле өтө берсе, бул бир аз ойлонтурат. Мен аларга сөз тийгизгим келбейт, эч кимге. Бирок ушул жагага маани берсе, ошол өзү ошол ишти жасап, жана мен атын атагандай, Бектур Исаковдай, Замира Бекташевадай, жана башкадай өздөрү Элзат деген бар, ушу өздөрү Анарбек деген бар, жакшы натыйжага жетип туруп, анан өтсө жакшы болот да. Мен ушул 1-2 инфо-цыгандар деп коеюн, беткеле кездешип калгам. Мен сен $2000 мен айыма төлөп турсаң, сага оборотунду $30,000 үчүн көтөрүп берем, мен тыңдап берем деп айтат экен да, ушун жайылтат экен. Ага чын эле келип акчасын төлөйт экен. Мен барып сурадым, анын өзү кандай бизнеси бар десе, бизнеси жок. Мен ойлондурган нерсе, эгер анда өзү $30,000 үчүн оборот көтөрөм билсе, неге өзү көтөрбөйт, башка бирден акча алып. Эми бая биз билим берүү жөнүндө сүйлөп атып, академиялык чынчылдык дедик. Ооба. Ошол жана сиз айткан эме дедиңиз. Инфо-цыгандар. Эми аларды мен антып айтып деле эме кылгым келбейт, силерге боло берет, мага болбойт. Инфо-цыгандар. Алар деле ошол бир мындай адамгерчилик чынчылдыкка барса жакшы болот да. Мындай ишкердик чынчылдык. Билим берүү сферасы да академиялык чынчылдык. Ал эми ишкердик сферасы да болсо, мына Аскар Салимбековдай ишкердиктин чынчылдыгы, Исакуновдай, мына эң жакшы ишкерлерибиз бар. Эл багар, элди багып атат, курулуш куруп берип атат, өндүрүш көп барып атат, айыл чарбасы да ийгиликтерге жакшы. Ана ошого окшогон адамдардай, жана сиз айткандардагы мындай бир ишкердик консультация берүүчү консультант катарыдагы чынчылдык менен жандашса, менимче жакшы болот. Сөз түрдө. Жаттап алдыңар? Эске тутуу. Ишкердик чынчылдык. Ишкердик чынчылдык, мугалимдик чынчылдык. Академиялык чынчылдык. Мугалимдерге кайра айтып келсек, биз мугалимдердин баркын көтөрүшүбүз керек деп атпайбызбы? Бирок азыр ситуация башкача. Мугалимдерди тилекке каршы сыйлабайбы, же бир нерсе уруш болот. Окуучу менен мугалим ортосунда көп уруштар бар да. Бирок андан дагы эң жаманы окуучулар менен окуучулардын ортосунда жамандыктар болот. Жакында эле жаман кандай окуяга чыгып кетти. Канча балдар каза болуп калыптыр уруштан, ушу буллингден. Мен өзүмдүн окуямдын ушунча айтып кетким келет. Мага болгон буллингди мени окуткан мугалим баштаган да өзүчү. Мындай жол берип, иштеке кылбай, өзү биринчи шылыңдап, анан ошол аркылуу башка окуучулар да шылыңдаса болот экен деп шылыңдап жүргөн. 9 жыл буллингде жүргөм. Чын-чынында мындай ойлонгондо дагы өлүм жөнүндө ойлоносуң, жаман болот, ал жак чын эле оор болгон да. Анан бул балдарды ушул жакында жаңылыкта окуп калып, бир четинен түшүнөм да. Оор болгон бул маселе аябай оор чынында муну кантип чечсе болот? Мугалим менен окуучунун мамилеси, окуучулардын ортосундагы мамиле зордук зомбулуктун алдын алуу. Мага мындай кыскача лаконичный айтсаң, мен сенде ой жүгүртө албайм. Мен жөнөкөй айылдын мугалимимин, сен аябай чоң масштабта эме кылып таштайсың. Вообще айым сага да пайдасы бар экен. Айымчы. Өтө жакшы ой жүгүртөт экенсиң, кең масштабта. Эми жана биринчи мугалим менен окуучунун мамилеси дегениңизге өзү чындыгында
mugalimnin kesipköylügü jönündө söz ayttık. Mugalim dagın özünün predmetini, pedagogika psixologiyasını jogorku darajada akademiyalыk честность менен окуп бүтүп, özü mıktı hadis boluş gerek. Oşondo mamile özü bir kıyla jakşı olup kalat. Mugalim dagın urmat sıyga özü tatыктуу boluş gerek. Özü dagın ata-ene, el jurt sıylay turgan. Bizde emanday mugalimler köp, Kudayga şükür, toltura. Oşol ele vakta anın dagın dele üstünön işleş gerek. Emi ekinçiden mugalimge okuwçular baş sözünü ugup izat urmat kılışı üçün men dagın aytıp atam, bul bardygy установка үй бүлөдөн берилет. Ата-энеден Birinciden men ayttım, mugalim özü oşogo tatыктуу bolup turup baldарды urmatka, bilimge magnittey tartıp alış gerek. Ekinçiden үйdө janagı sözдөр beker aytılbady. Senin ustadың bolot. Senin eng ata-eneden kийинки мүмкүн алардан деле кем эмес улуу адамың, ustadың, mugalimиң деген söz үй бүлөдөн айтылып турса, ошондо mugalim менен окуучунун ортосунда конфликт болбойт. Бизде көбүнчө ушул жакта проблема бар. Анткени эми окуучулардын ортосундагы зордук, зомбулук боюнча сиз өтө туура айтып атасыз. Бул деле азыр эми көп эле айтылып атат. Жазып өкүнүчтүүсү, эми Кудай сактасын, андай кейиштүү окуялар болбосун. Ал үчүн дагы mugalimden ele сурай бербестен ата-энеден сураш керек да. Ошо зордук кылган, рекет болгон балдардын ата-энелери кимдер олор? Териштирип келсеңиз, көбүнчө жабыртаткандар бир жөнөкөй адамдын балдары. Ошо үчүн айланып кайрадан келип туруп ата-энелер мектеби, ата-энелерди бала тарбиясына үйрөтүү керек, тарбиялоо керек. Олар biz тарбияладык деп ойлойт, кийинтирип койгону, кымбат телефонду алып бергени, керек болсо кээде машинени алып бергени, бул тарбиянын бир жүздөн бири эле. Чыныгы тарбия алардын адамгерчилиги, мээримдүүлүгү, кайрымдуулугу, аяп мамиле кылыш, башкаларды түшүнүш. Ошол жанагы сиз айткан зордук, зомбулукта көрсөтүп атпайбы? Бир туалеттин ичинде бир баланы канча бир класста бала окуучу болсо, баары келип бирден муштап, бирден тебип кетип атат. Ошол жерде жок дегенде бир бала ай токтогула. Бул дагы адам да. Эмнеге антып атабыз? Кана биздин тарбиябыздын натыйжасы. Кана үй бүлөдө мээр, акыбет, аяоо, этият кылуу, инсанды сактоо, баланы досту, жол классташы сактоо деген тарбия. Мына ошол үчүн бул жерде дагы ата-эне, албетте эч кайсы ата-эне баары ур дебейт. Бар болгону урбаш керек, зордук кылбаш керек, рекет болбош керек дегендей, адамга мээримдүү мамиле болуш керек деген тарбиялык саат, тарбиялык сухбат үйдө өтүлүш керек. Ошол үчүн биз дагы бир китепти жазганбыз. Ал китебибиздин аты Дастархон четиндеги университет. Атыны карасаңыз, Дастархон четиндеги университет. Сиз мындайлар жазып кой дейсиз го, бирөөгө жазып кой, мынаны жазып койгула. Жазады. Дастархон четиндеги университет. Биз дастархондун четинде балдар менен отурганда алды кашты сөздөрдү, саясатты жеп койду, ичип койду, коррупция, башка саясат, аны саясатты саясатчыларыбыз жүргүзсүн. Ошолорго Кудай жакшы жол берсин, алардын жакшы иштерини колдойлу. Биз ар ким өз ишини кылсын, ата-эне тарбиясын кылсын, мугалим окутсын, агроном эксин, дыйкан эксин. Ал эми үйдө болсо дастархон четинде балдарга илим, билим, мугалим, мектеп, китеп, иман, инсап, кайрымдуулук, мээримдүүлүк, адамга аяр мамиле, жаныбарга аяр мамиле, табигатка аяр мамиле, суусап турган көчөткө суу куюп кой дегендей кайрым, бул сухбат болобу? Бул өтө чоң маселе. Ошол үчүн дагы кайрадан келебиз. Буга эми мен айтсам, буга капырга эне мектеби, ата-энени окутуш керек деп эле айта берет дейт. Аны окутпасак эмне болуп атат, көрүп атабыз го. Ошол үчүн биз лучше поздно, чем никогда деп али да кеч эмес. Али да кеч эмес.
Biz keskin türde üy bülölördü bala tarbiyasıga okutuvçu eneler atalardın mektebini güçlendürüşüz gerek. Balanı tarbiyaloo, közömöldөө, uyuşturуу maселесиге çakırış gerek. Antpesek bul baştalışı mundan dagın oor ahvalga kelip kalışı mümkün. Azır mana balдар internetten зордук, зомбулукту көрүп атат. Siz aytkan bullyingdi көрүp атат. Abuser degенди көрүп атат. Terminal мына көрүп. жаңы терминдер. Көрүп атат. Мен атай o terminlerdi işletpeymen, kıyınsınbayın деп. Жөнөкөй эле тем. Мынаунун барды ол терминаторду көрүп атат. Ол боевикти көрүп атат. Ал анын бардыгын балдардын табигаты ушундай көргөнүн эрте жасагысы келет. Ошол үчүн балдар менен үйдө иштеш керек, анан үй бүлөлүк китепкана ачыш керек. Ата эне балдар менен китепти окуш керек. Алар Манасты чогуу окуйбу, Айтматовду чогуу окуйбу, жок дегенде жарым саат. Мен тапканым эле жарым саат. Алар энциклопедия окуйбу, алар Жусуп Баласагындын Кут билим китебин окуйбу. Kiteplerin atını aytıp atam. İşaret, namök atenelерге, sizge. Alar Zalkar oy murastarını, oy güldörünü okuyubu. Alar hadisterdeki en jakşı hikayalarda okuyubu. Buna çoğun masele. Ökünüştüsü үйдө dağın başka en masele. Kanday kılıp bay tababız, bay bulabız. Kanday akça tavuş gerek. Hazır en çok siz aytkan coachlar, en çok trenerlerden bay boluğunun formulası. Tez bay bolup ketүү, tez akça табуу, бактылуу болуунун эч ким адам болуунун формуласын окутабы? İnsan болуунун формуласы окутулабы? Мен ушуга чакырмакчымын. Албетте байлык керек, ишкердик керек, ага окутуш керек, бирок бул параллель кетиш керек. Билим дагын, байлык дагын, бардыгы мансап дагын эгер бир жактуу кетсе бул кооптуу. Биз мына ушу параллель алып кеткенде гана толук баалуу инсанды тарбиялайбыз. Шу айтмакчымын. Биздин раматылык устазыбыз Чоң Ажыдагы өз мектебин кызыл диплом менен, кызыл аттестат менен бүткөн киши экен. Ошо бир устаз менен сүйлөшүп калсам айтып калды. Ошон үчүн ушундай өзүнүн тармагында адис чыкты депчи. Демек бизде баягы мугалим, жолсун молдо медресеге бере турган баласы бул хулиган, бейбаш, эч жерге алып батпай калганда ошол кесиптер тандап калат экен да, бая айткандайчы. Ошо биз мисалы үчүн коомубузда отличниктерди ушул окууларга, ушул тармактарга берсек, демек бизде ошондой мугалимдер, ошондой устаздар көбүрөөк чыкмак беле деген ой. Эң жакшы үлгү ала турган инсандарыбыз бар. Дагы бир жолу мени силерге окшоп интервьюга чакырып, азыркы жаштардын жан дүйнөсү, дүйнө карашы боюнча айтып келип, азыркы балдарды ким идеал десе эгер, такыр бир башка адамдарды айтып атат дейт. Башка адамдар дегеним түшүндүңөр, кимди айтып атат? Зордукчул, зомбулук, тез байып болуп кеткен, башкаларды айтып атат. Агай, сиздин оюңузча кандай кылсак жаштардын жан дүйнөсү, көз карашы өзгөрөт деп сурашты. Андан кийин мен ойлонуп туруп жооп бердим. Каныбек Осмоналиев дүйнөнүн чемпиону. Бизге подкастта болгон. Ошо чогуу биз интервьюга чогуу барган элек. Аны менен чогуу отурганбыз. Ошондо мен ойлонуп туруп айттым, албетте бул чоң маселе, бирок бирөөнү айтайын. Анын үчүн бүгүнкү күндүн коомдук каарманынын образын өзгөртүш керек. Образ героя сегодняшнего дня дегенди өзгөртүш керек. Теле, радио, интернет баскан турган жыйын, көчөдө, башка жакта бая мен айткан лед экран көчөдө бардыгы жокто ошолорду гана сүрөтүнү иле бербестен, сүйлөй бербестен, мен илимдүү адамдар, билимдүү адамдар, ыймандуу адамдар, окумуштуулар, мыкты мугалимдер, мыкты студенттер, мыкты окуучуларды айтып, ошолорду баалап, сыйлап, ошолор бүгүнкү күндүн каарман баатырлары ошолор экендигин көрсөтүш керек. Ошондо бүгүнкү күндүн баатыры, каарманы деген образды биз өзгөрткөнүбүздө жаштар бүгүнкү күн кимдин аты көп аталса, ким баркталса ошону ээрчип кете берет. Ушул бир жолу ошол мен айтайын дегеним сиздин сурооңузга ошол.
Азыр жаштарда андан дагы кейтеп турган нерсе бар. Алар башка сөздөрдү, түшүнүксүз сөздөрдү кошуп, сөздөрдү кыскартып айтып сүйлөп жүрөт да. Буга кандай карайсыз? Бул дагы чын эле өзгөчө мына шаар жерлерде ошол өзүнчө эле бир мода болуп, өзүнчө эле бир тренд, ошону менен өзгөчөлөнүп, ошону менен кыйынсынып, бул дагы кайсы бир даражада чоң глобалдык бир таасирдин бир мөмөсү болсо керек да. Бир жагы, экинчиси ошо тарбиянын аздыгы ошол өңүттөн. Ал ошондой сөздөрдү кошуп сүйлөө менен өзгөчөлөнүп, кыйынсынып көрүнгөнү менен өзүнүн тилини чанып, ошол эле сиз айткандай сөздөрдү кошуп сүйлөгөн балдардан кыргыздын архаизмдерин сурасаңыз, историзмдерин сурасаңыз, кыргыздын уңгу сөз, уңгу ойлорун сурасаңыз айтып бере албайт. Айтып бере албайт. Бул деген сөз демек ошол өңүттө дагы маани берип тарбия маселесин колго алып, ушул теманын өзүнү бир шундай алып чыгыш керек. Азыр мына сиздер берип аткан суроо ар бири бир подкасттын темасы да булар. Биз баарын бир подкаст. Сиздер баарын бир эме кылып алгансыңар, бул чоң маселе. Ошо тилдин тазалыгы дейт. Анан муну дагы бир мындай эмеде паразит сөздөр дейт. Паразит сөздөр. Ошого ошондой жактарды тазалап, нукура таза тилде сүйлөө маданиятыны калыптандыруу. Ал үчүн дагы бир маселе бар. Тилдин сулуулугу деген. Тилдин улуттук тилдин сулуулугу, бийиктиги мына көп айтып жүрүшөт-кө. Чыңгыз Айтматов сүйлөсө бир да мындай башка сөздү кошпойт эле, тилдин сөзүн кошпойт эле, кыргыз тилде сүйлөйт эле деп. Ошол анан мына тил комиссиясы бар, тил майрамы бар. Мен айтамын, ошо биз тил майрамын өткөрүү менен биргеликте кыргыз тилинин байлыгыны, тереңдигини, анын көп түрдүүлүгүнү көбүрөөк айтуу керек. Сөздүктөр көп болуш керек. Кыргыз тилинин өзүнүн сөздөрүнүн көп түрдүүлүгүнү жеткизиш керек. Могул сүйлөө маданиятында улантып кетсек, сүйлөө маданиятында дагы бир көйгөйлөр бар да. Биризге мен сизге айтып атпайм, суроо жеткизүү жагынан мен сизге тура эмес суроону жеткизем. Бири-бири менен сүйлөшкөндө муну ороюп сүйлөшөт элдер. Мындай маданияты жок да сүйлөшкөн. Ошол да көйгөй да, кантип эле кантип чечсе болот? Өтө туура. Азыр биз анча-мынча сүйлөөгө үйрөтөт экенбиз мектепте дагы башка. Бирок сүйлөшүүгө үйрөтпөйт экенбиз, айырмасы. Баарлашууга үйрөтүлбөйт экен да. Ал эми ошол азыркы күндө дефицит, жетишпестиктин бири үй бүлөдө ата-эне балдар бири-бири менен сүйлөшпөй калды. Балдар бири-бири менен кеңири илим, билим, маданият жөнүндө сүйлөшпөй калды. Сүйлөшүү маданияты жетишпейт. Азыр мына ошолорду эске алып, ымала маданияты деген китебибизди жазып чыктык. Азыр окумуштуулардын аныктамасы боюнча жашоодо, өмүрдө, бизнес, ишкердикте, саясатта, маданиятта 80% ийгилик сүйлөшө билүү жөндөмүнөн көз каранды экен. Ымала маданиятыдан көз каранды экен. Ошо ымала маданиятыны жакшы билген адам баягы нетворкинг дейт. Тез коммуникация, байланышка чыгып, ишкердиги жакшы кетет. Карьера, кызматы жакшы кетет. Адамдар менен соодасы жакшы кетет. Жана башка ошо ал эми үй бүлөдө дагы, жашоодо дагы эгер ымала маданияты жакшы болсо, ажырашуулар болбойт. Ата-эне балдар ортосунда мамиле жакшы болот, о бая сиз айткан окуучулардын ортосунда дагы жакшы. Ошол үчүн биз ымала маданиятыга үйрөтүүбүз керек. Ушуну мен мындай бөлүп айтып коеюн дейм да. Бул өтө зарыл сапат ымала маданияты. Мына дүйнөлүк тажрыйбаны алып көрсөк, агар фирмаларда, корпорацияларда баш ымала маданиятыга бүт ошо иштегендерди өтүлөт экен да. Мамиле кылыш маданияты. Кыскача суроо берип, жооп берип, анан мындай вежливый дейт, жайдары сүйлөп, сүйлөшкөн адамды эмпатия дейт. Ордуга өзүнү кое билип, мына ушундай бир маданияттын бардыгыны үйрөтүүчү өзүнчө бир курс
сабак өтүлөт башка жактарда. Ушу ымала маданияты деген ушул маселе. Сиз менен биринчи жолу таанышканда менин ымала маданиятым кандай болду эле? Жакшы эле. Көрө эле дароо эле көрө тартып баштадым. Да. Ама ошондо деле мен айттым го, анан абайла токто деп туруп. Ошондо эле Сен айтканың кээ бирөөгө мен макул болбодум. Жок, мен андай рекламный эме эмесмин дедим. Не надо дедим. Мен скромный адаммын. Өздеги деле ошо баарын эми адамбыз ар ким үйрөнгүм келип атат. Ошондуктан Үйрөнгүм келип атат дегениңизге бир эме. Мына бул жерде ошо өтө жакшы сөздү айттыңыз. Үйрөнгүм келип атат деп биз өмүр бою айтышыбыз керек. Мына бул жерде өзүнү өзү тарбиялоо, өзүнү өзү өстүрүү, тынымсыз үйрөнүү жөнүндө дагы өзүнчө бир сабакты бер. Ушул түшүнүктүн өзү жетишпей атат. Үйрөнгүм келип атат, үйрөнүшүм керек деген ой көбүдө жок. Мен баарын билем дейт. Ученого не учат дейт. Мени үйрөтпө дейт. Ал эми улуу инсандарды көрсөк, алар өмүр бою окуп үйрөнүп келген. Ушуга биз балдарыбызды, өзүбүздү ушуга үйрөтүшүбүз керек. Кыска суроо жооптордун убакыты келди. Сизге 10 суроом бар. 10 суроомду сизге узатайын. Биринчиси, акыркы жолу качан жаңы нерсени сынап көрдүңүз эле? Ал эмне болду? Мен акыркы жолу жаңы нерсени сынап көргөнүм мына ушу ымала маданияты деген жаңы курсту өтүп көрдүм. Мен разы болдум. Ушуну байкабаптырбыз биз деп. Мына ошо ымала маданияты курс сүйлөшүүгө катышкан адам мына Алишер. Алибейдин эме ошо менен Адилет деген дагы юрист отуруп, ошолор ымала маданияты ушунчалык маанилүү экен деп жаңылыкты сынаганым бири мына ушул. Акыркы жол жүрөктөн каткырып күлүүгө эмне себеп болду? Жөн эле бир турмуштагы, жолдогу, үй бүлөдөгү адамдар менен сүйлөшкөндөгү жөнөкөй эле бир тамаша учурлар болду. Мен ушу Кудайга шүгүр жакшы күлүп жүргөндө жакшы дейм, бирок ашыкча каткырыштын керекчилиги жок. Акыркы жолу эмнеге уялып калдыңыз эле? Уялып калганым дагы деле кээ бир жактардан билимим жетишпестигиге уялып калдым. Калган көп нерселерге, заман талабына жооп бере албаганыбызга кээде уялып ойлонуп калам. Сиз үчүн эң оор чечим кайсыл болду? Эми бир топ эле болот. Оор чечим бир топ эле, Кудай. Оор десем кандай болот? Татаал чечим. Ошо көнүп калган мектептер биз илгергидей окута албай калдык. Азыркы балдар башка балдар, заман өзгөрүп кетти деп туруп, жаңы мектепти ачкан ошол мага бир топ татаал болду. О киносуну агай фильм көрсөңүз, эмнеге шуну жасадым экен деп окуучуларым кетип калат, мугалимдерим кетип калат, эч ким түшүнбөйт. Ошол дагы мен үчүн татаал чечим болгон ошол. Кайсыл катаны эч качан кайталагыңыз келбейт? Адамдарды каттык сүйлөп капа кылып коюшту кайталагым келбейт. Бирок кээде ошого өзүм да билбей барып каламын. Ошо нерседен сак болуш керек дейм да, мындай көңүлдү оорутуп койбоштук. Өмүрүңүздөгү эң чоң байлык деп эмнени эсептейсиз? Жалпы эле мүмкүн адамдар үчүн дагы тынч аманчылык, ден соолук, эл менен катар, окуучуларыбыз менен катар, үй бүлө бала чакабыз менен эсен аман жүрүп, анан бир жакшы иштерди жасаганыбыз ушул өзү чоң бакыт, байлык. Өзүңүз жөнүндө сөз кылып жатканда кайсыл сөздү колдонгуңуз келбейт? Кыйын сынган сөздөрдү колдонгум келбейт. Дайым айтам, ортодон төмөнкү мугалиммин деп. Ошондой. Учурдагы мүнөзүңүзгө кайсыл ат дал келмек? Гапыр агай ошол ат ошо. Мүнөзүм ошол. Сиздин атыңыз эмнени билдирет? Гапыр деген ат дагы бул мындай ийик китептерден алынган. Ат өзүнүн бир мындай касиет, бир сыпаты бар аттардын бири. Гапыр деген да 99 аттын бири. Ийик китептерде. Эми аны айтсак чозулуп кетет, кыскачасы ошол. Өзүңүз издеп көргүлө. Эми биздин подкастыбызга тиешелүү суроолор калды, 2 суроо. Сиз накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Эл катары эле түшүнсөм керек. Накта деген
бул мындай көп маанилүү да. Оригиналдуу деген, анан таптаза дегени дей мааниде, анан жасалмалуулугу жок, бары бардай турмушту чагылдырган деген маани. Биздин подкаст накты болдубу? Аны эми угарман, көрөрмандар айтсын да, мен каяктан айтайын. Комментарий жазууну унутпаңыздар. Акыркы суроом, Кыргызстандагы эң накты адам сиз үчүн бул ким? Андай адам, бул ким эң десек эгер туура эмес болуп калат. Болгон буга чейин да мына канча жакшы адамдар өткөн. Ысқақ Разак, Жусуп Абдрахманов, Айдарбеков, Ысқақ Разаков, мына азыркы кийинки мына Ахунбаев да азыркы күндөрдө дагы Кудайга шүгүр арабызда ошо өзүңүз айттыңыз го, Чубак ажы деп туруп. Мына академик Миталы Мамытов, Мамекеевтер өтүп кетти. Канча накта адам, миңдеген адамдардын өмүрүн куткарып калды. Ушул сыяктуу адамдарыбыз бар. Бир топ, бирөө эмес. Кудайга шүгүр. Бирок өзүңүз жашооңузда атаңызды накта деп белгим. Атамды албетте бая мен айттым окшойт го сизге. Мен биринчи жана түбөлүктүү устатым менин атам деп, апам деп. Ошо. Мындай билим гана эмес, мына эмоционалдуу жактарда аябай жакшы подкаст болду, мага жакты. Менче ушинтип бизге бир жылда бир жолу келип ушуну сабак өтүп турсаңыз болот экен. Келип туруп бир нерсе сүрүп элге эскертипчи. Анткени эскертип берсең башка кирип калат го. Бүгүн ошондуктан биздин көрүүчүлөр ар кайсы алган инсайтты бөлүшүп комментарий жазып кетиңиздер. Өзүңүздөр ойго кандай нерсени сиңирдиңиздер, балким Гапыр агайдын ошо методикасы менен иштегендер бар, иштегендер ойлоруңарды жазып кеткиле. Деги деле подкаст жөнүндө кандай өттү өзүңөрдүн оюңарды калтырып кеткиле. Эгер ушулук чейин көрүп, анан жактыруу басып бизге катталбасаңыздар, сиздердин бетиңиздер жок экен. Кой. Катталганды, лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн бизде конокто Гапыр Мадаминов агай болуптур. Гапыр агай, акыркы сөздөрүңүздү узатып койсоңуз биздин подкастыбызда. Дагы бир жолу ушу чакырып, бизден ушу подкастка чакырып, суроо берип, элге жеткирейик дегениңиздер үчүн рахмат. Анан элибизге кайрылып баягы тилегимди айтам. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Элибиз адамгерчилик, иман менен айын өзгөчө жаштарыбыз дагы бир жакшы илим билимдин, адамгерчиликтин, имандын, өнөр үйрөнүүнүн жолуга түшсүн. Өзүңүз айткан накталыкка жакындайлы, жасалмалуулуктан алыстайлы. Анасы кандай сөздөр болду. Кычык мырза, биздин бүгүнкү коногубуз накта болдубу? Накта инсан, накта агай, накта болду. Амида. Рахмат. Урматтуу көрүүчү, ушунча көргөнчө рахмат. Катталганды унутпагыла, жактырууну басканды унутпагыласыз. Келечекте көрүшкөнчө анда. Адаттагыдай, накта коноктор, накта алып баруучу, накта сезимдер, накта сөздөр анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.